баары мына ушундай жерде жашагысы келет. Эгерде сиздер шаардан жадаган болсоңуздар, караңыздар туугандар, мына biz Ош шаарынын Башбулактын Өжөр айылына турабыз. Ушул жерде жалпы аянты жериники 5 сот экен. Анан 4 бөлмөлүү үй, жаңы свежий болуп бүткөн экен. Үйдүн узуну 12 метр, туурасы 10 метр экен. Үйдүн аркы бетине көрүп атасыздар, достор. Жакшынакай шубактары болгон, подушкалар куюлган, анан фундаменти дагы бийик болуп коюлуптур. Караңыздар, машалла. Эми сыртын өзүңүздөр бир катар кылып туруп, мындай декоративный өзгөчө фасад кылып жабыштырсаңыздар болот экен. Сырты мына сложный кумшуакка болуптур. Жүрүңүздөр туугандар. Биз кайсы жерде турганыбызды айтып өттүк. Баасына келе турган болсок, $58,000 бир аз кем бар, сүйлөшүү жолу бар экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Монда тепиштен көтөрүп келгенде мына жерде 2 канаты жакшынакай болгон, алюминий болгон эшиги бар экен. Азыр ичине кире турган болсок, мынакей. Охо! Мынакей. Бул жер прихожка. Прихожка чындыгында аябай кеңир экен. Панорама кылып тартып отурган болсок, өзүңүздөр көрүңүздөр, мынакей достор. Анан мына ушул жака келе турган болсок, мына жерде жакшынакай болгон панорама болуп, эшикти, көчөнү көрүп турган жер бар экен. Жалпысы мына ушул жерде 4 бөлмө бар. Мен азыр биринчи бөлмөдөн кирип келип көрсөтө турган болсом, мынакей тууганда. Охо, насага. Ремонт чындыгында жаңы эле бүткөн. Үйдүн жаңы бүткөн жити, ремонттун жити кетирлик. Мындай жазылганда караңыздар. Ушул жерде тамак ашты бышырастар, баары кафелденген, моюша, бой ламинаттар жакшынакай кылып төшөп койгон. Айнегине келе турган болсо, жакшынакай сери түстөгө кымбат баалуу пластик айнекти да коюптур подоконниктер менен. Эми көчө тарабын караңыздар туугандар, мынакей көчө тарабын көрүп атасыздарбы? Мынабы Ош алай, мына ушул жерде центральный көчө бар го достор. Баягы мойкадан түз эле киргенде мына ушул жерге чейин 5 мүнөттө жетип келет экенсиздер. Көрдүңүздөр, эшигин жаап коеюн эми. Жүрүңүздөр. Кийинки баса мына жерге кухня мебелди койгон болсоңуз, анан мына ушул жерде өстүн жакшынакай болгон жарыктандыруу болуп турат экен. Люстралар да өзгөчө, анан декоративный өзгөчө болгон потолоктор менен экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Эшиктерден келе турган болсо, баардык эшиктер окшош, мондой апакай жакшынакай болгон эшиктен көрүп атасыздар. Мен азыр дагы бир бөлмөлөрдүн бирине келе турган болсок, экинчи бөлмө мына ушул. Бул жерде атынан уктоочу спальный бөлмөлөрдүн бири кылып койсоңуз болот. Наркы комнатаны от жаккан болсоңуз, мына кошуна комнаталар кошо жылыйт экен. Мына жак духовкасы, мынакей. Анан мына потолокторунда төртбуштуу кеткен мындай оймо чемой болуп чыйылган жарыктандырууну көрүп атасыздар. Мына люстраны караңыздар туугандар. Машалла. Так, үчүнчү бөлмө. Мынакей достор. Охо! Ар бир бөлмө башкача болгон дизайнда болуптур. Потолоктору, ламинаттары, анан кийин стеналары моюша бой. Анан бул күн батыш тараптары да өзүнүн жакшынакай болгон мондой алюминий болгон айнектерден бери бар экен достор. Мен силерге азыр мына жерде 4-чү бөлмө, негизи сон бөлмөлөрдүн бири. Баягы көпчүлүк келген меймандарды мына ушул бөлмөлөрдө тосуп жөнөтсөңүздөр болот экен. Мынакей туугандар, караңыздарчы, анасага. Мынакей люстра дагы өзгөчө баягы кеме сыяктуу болуптур. Анан мына ушул жерде эки жакшынакай болгон айнектер менен моюша бой болгондо сери түстө, могул мени карасаңыздар, могул стенаны карасаңыздар, могул бар декоративный кылып туруп жакшынакай кылып туруп соңгулуп жасап коюштур, машалла. Негизи акабыз колу гүл экен, зор кылып жасайт экен чындыгындачы. Мына баягы биз кирип келген жер мына ушул жер прихожка, жуунучу бөлмө, ажатканалар мына ушул жакта. Мен да көрсөтүп коеюн. Өзүнүн жакшынакай болгон форчкалар менен полна масштаб болуп кафелге чейин жакшынакай болуп кафел деп коюптур. Мына стенаны көрүп атасыздар, электромобиль жарыктандыруулар келген. Анан өзүңүз кусуңузга ылайыктуу кылып мына жерде бир катар эми дальше бүтүрүп алсаңыз болот экен. Эми ракандан коёбуз, анан арестон коюп туруп жашасаңыз болот экен. Мынакей узун болгон прихожка, өзүнүн жакшынакай болгон электрощиттери менен. Азыр эми көчө жагын ача калсаңыз, мен силерге азыр көчөсүн, чектин узун тураларын бир катар кылып көрсөтүп берем. Үйдүн узуну 12 метр, туурасы 10 метр экен достор, көрдүңүздөр. Үйдүн маңдайкы бетинен мына жерден жол өткөн. Мына ушул жол менен түз өтүп барсаңыздар, мына жерде кем планда жакын күндөрдө мектеп менен балдар бакчасы жаныңыздарга курулат экен. Аны өжөрлүк туугандар сиздер өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Үйдүн эми маңдайкы бетинен жакшынакай кылып тартып көрсөтө турган болсок, чатырына келе турган болсок, көрүп атасыздар, не менен жабылган, шипер менен жабылыптыр. Бүт тараптары суу түтүүчүлөр коюлуп, анан кийин мына жактан көрсөтө обширкаланыптыр, көрдүңүздөр. Фундаменттерин бир катар айттык. Бышкан кирпич менен курулган чечме поездар да полный коюлуптур. Достор, туугандар, бир катар байкап көрүңүздөр. Мына жакта алайлык туугандар, Өжөр айылында, Мадыда жашаган туугандар сиздерге эле жакшы мүмкүнчүлүк экен. Алып койгон болсоңуздар жакшы. Анан Ош шаарда жашасаңыздар, алган болсоңуздар мындай салкын убакта келесиздер да, эс алып анан дальше шаарга чыгып ишиңиздерди улап келсеңиздер болот экен. Мен көчө жагына чыгам азыр. Арендер адрестерди кантип алып келесиздер, силерге тактан агып түшүндүрүп беремин. Биз турган жер бул Ош Алай центральный көчөсү. Өзүңүздөр көргөндөй эле. Эгерде сиздер Ош шаарынан түз эле келе жаткан болсоңуздар, мына мойканы билесиздер, Башбулактын мойкасы. Ушул көчө менен түп түз эле бир 5 мүнөт жүргөн болсоңуздар, сатылып жаткан
үйгө түшүп болосуздар. Эгерде сиздер бул жага Алай, Кичалайдан Түзлөй келген болсоңуздар, жолдун оң жагында болуп калат. Достор, жакшы инсандарга жакшы үйлөр насип кылсын. Видеону максимально тууган уруктар менен бөлүшүп коюңуздар.